Менин атым Данияр. Мен Стандарт One компаниясынын директорумун. Бүгүн мен баштаган ишимдеги кетирген каталарым тууралуу айтып берем. Биринчи катам. Бир учурда өз компаниямдын бардык милдеттерин өз мойнума алганымда. Мен пиар үчүн да, сатуулар үчүн да, башкаруу үчүн да жоопкерчиликти алгам. Жана ошол учурда менин эч нерсеге чамам келбей калган. Башкача айтканда, мен туш-тушуман чарпылып турганымдан ишти тездетип алдыга жылдыруунун ордуна мен тескерисинче, мен аны жайлаткам. Көрсө мындай кылбаш керек экен. Экинчи катам. Бул жээкте туруп өнөктөштөр менен сүйлөшүүнү билүү. Мисалы, менде мындай окуя болгон. Бир жолу достук мамилемден улам бардык кагаз жумуштарга көз жумуп койгом. Анткени менде эч нерсе туура эмес болбойт деп ойлогом. Чынында, ал ким гана болбосун, дос же тууган болобу, баарын кагазга жазып жана расмий түрдө келишим түзүп, кол коюшуп, анан мөөр басыш керек экен. Үчүнчү катам. Командаңызда тек гана иш билги, адистер болушу керек экен. Ооба, алар кымбат болушу мүмкүн. Бирок дал ошолор мындайча айтканда продукциянын сапатын жогорулатышат. Анткени мисалы бизде мындай бир окуя болгон. Биз бизнесибиздеги эң маанилүү бөлүктү акча үнөмдөйбүз деген ниетте бир жаңы үйрөнчүккө ишенип берип койгонбуз. Анан ошол үйрөнчүк иштин толугу менен токтоп калганына себепкер болгон. Жыйынтыгында биз пайда көрүп киреше алгандын ордуна чыгаша болгонбуз. Мындан улам биз өз кадыр баркыбыздан, кардардан жана аз эмес көлөмдөгү акчадан кол жууганбыз. Төртүнчү катам. Жарнамадан акча үнөмдөйм дебеңиз. Жарнама ар дайым жана туруктуу болушу керек. Эгерде сатуулар болсун десеңиз, анда такыр үнөмдөйм деп ойлобоңуз. Ал ар дайым өзүн актайт. Албетте, эгерде жарнаманы туура жол менен жана эффективдүү колдоном десеңиз. Бешинчи катам. Чоң жарнаманын арты менен кардарлардын саны өсүп, сиздин продуктуну баары каалап турган учурда. Бирок сиз продуктунун өзүн унутуп, болушунча көп өндүрүп баштайсыз. Эч качан чыгарган продуктуңузду жакшыртып сапатын жогорулатууну унутпаңыз. Анткени баары каалап турганда, ошол эмоцияга берилип, продукттун өзүн унутуп калганда, анын сапаты төмөндөп кетиши мүмкүн. Кардарлар аны алып көрүп, аларга жакпай калышы мүмкүн. Бизде ушундай окуя болгон. Биз инфографика базарына жаңы баш багып киргенде эле элге жагып баары бизди каалап калган учурда биз өз продуктубузду өнүктүрүүнү унутуп калганбыз. Ушундан улам биз кардарларыбыздын бир бөлүгүнөн ажыраганбыз. Бул жактай бизге чоң таасир эткен. Жана алтынчы катам, жана менин оюмча, бул ката эң негизгиси. Өз коркуу сезимиңизден коркпоңуз. Бардык кемсинүүлөрдөн арылыңыз. Анткени мен сиздерге ачык айтайын. Мен алгач бизнесим менен алектене баштаганда, өзгөчө инфографика боюнча бул тармак көпчүлүккө белгисиз жана ошол учурга чейин мен өзүм деле көп жагын жакшы билген эмесмин. Бирок мен бир нерсени билгем. Эгерде мен азыр жарнамалап, аны сатып баштабасам, аны менден эч ким сатып албайт. Ал эми менде эл менен сүйлөшүүдөн коркуу сезими бар болчу. Анткени мен биринчиден кекечтенчүмүн. Жана так түшүнүп турган бул коркуу сезими киреше болбойт деп коркконуман улам келип жатканынан. Сиз бир нерсени билишиңиз керек. Коркуу сезими болгон жерде сиздин өнүгүүңүз болот. Анан мен өзүмдү өзүм жеңүүгө аргасыз болдум. Анткени алга жылуу үчүн, эл менен сүйлөшүп жана сатуу үчүн сүйлөшүүгө, тартуулоого туура келди. Антпесе мен эч кандай киреше көрмөк эмесмин. Мен сиздерге кеңеш бергим келбейт.
Анткени мен жөн эле мен силердин ордуңарда болгонумда мындай кылат элем деп айтканды жактырбайм. Мен сиздерди коркуу сезимдери сырттан келерин эстеп калууга үндөйт элем. Сизде бир кыял, бир максат, сиз өзүңүз жана бир дүйнө бар экенин билип жүрүңүздөр. Сиздин көптөгөн мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар. Жана эгерде бир укмуштуу, баарын таң калтыра турган нерсени жасайм деп кааласаңыздар, аны ушул жерден, дал ушул учурда алып жасай баштасаңыздар, анда колуңуздардан келет. Мен чындыгында эле ким кааласа ошол боло алат деген сөздөргө ишенем. Албетте, эгерде чын эле туура А чекитине жана мыкты Б чекитине, башкача айтканда, өз кыялына ээ болсо. Максатыңызды тандап алып, бел байлаңыздар.